Эфирде жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Студияда мен Сыймык Барманов, алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Баласаруу КээСиндеги курулуш иштер. Жазгы сугатка даярдык. Учурда Бакаташ каналы ремонттолууда. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 октябрда Кыргызстандын агро өнөр-жай тармагынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Урматтуу агро өнөр-жай тармагынын кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Кыргызстандын ондогон кылымдар бою калыптанган мал чарбачылыгы менен дыйканчылыгы биздин агрардык өлкө экенибизди айгын элеп турат. Айыл чарба тармагынын кызматкерлери өлкөбүздө негизги жүктү көтөрүп, бул тармакты ар тараптан өнүктүрүүгө шарт түзүп, жаңы демилгелер менен жакшы жишаналарды жаратууга жасаган далалаттарын баалабай коюуга болбойт. Айыл чарба жааты жаңы ишканаларды ачуу, жаңы жумуш орундарды түзүү жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу менен мамлекеттин экономикасынын негизи болуп келген боло берет. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде өсүмдүк өстүрүүчүлүк, мал чарбачылыгы, балык чарбачылыгы, тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайы, азык-түлүк коопсуздугу, айыл чарба өнүмдөрүн экспорттоо жана импорттоо, бул жаатта инновациялык технологияларды киргизүү сыяктуу агрардык тармакты өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары акырындап жолго коюлууда. Ирригация жана мелиорация, токой чарбачылыгы, ветеринария, механизация, химиялаштыруу, өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин, органикалык айыл чарбасы, аларды санариптештирүү тармактарында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү түзүү колго алынууда. Аталган сектордун маанилүүлүгүнө басым жасоо аркылуу мамлекет дыйкандар менен фермерлерге жана айыл чарба тармактарындагы кайра иштетүүчүлөргө жагымдуу шарттарды жаратып, айыл чарбасын каржылоо жана агро өнөр-жай комплексин кредиттөө сыяктуу программалар менен айыл чарбасына колдоо көрсөтүүдө. Сиздер менен биргелешкен аракеттерибиздин аркасында айыл чарба продукцияларын өндүрүүдө жаңы технологиялар менен стандарттарды киргизип, чет өлкөлөргө экспорттоого түрткү берип, өлкөбүздүн чет элдик рыноктарындагы позицияны бекемдөө аркылуу айыл чарба өндүрүшүбүздү жогорку деңгээлге көтөрө аларыбызга үмүт артам. Агрардык өлкөбүздө айыл чарбасын мыкты өздөштүргөн жана эл аралык тажрыйбасы бар адистер абдан зарыл. Айрыкча дыйканчылык менен мал чарбасында алектенгендердин квалификацияларын жогорулатуу иштерин өркүндөтүү кажет. Агро өнөр-жай комплексин өнүктүрүүдө дүйнөнүн ийгиликтүү тажрыйбаларын алып, айыл чарбасынын ар тармагына кластердик тутумду киргизүү менен мол түшүм алууга үндөшүбүз керек. Урматтуу айыл чарба өндүрүүчүлөрү, дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерди ийгиликтер коштосун. Сиздерге кажыбас кайрат, кайтарымдуу мээнет каалайм. Эмгегиңиздердин өзүрүн көрүп бар болуңуздар. Баласаруу КээСинде иш кызуу жүрүүдө. Учурда башкы жабык бөлүштүрүүчү бөлүмдүн имараты курулуп бүттү. Керектүү материалдар кече дагы алып келинген. КээСте жумуштун канча пайызы аяктап калгандыгы туурасында кабарчыбыздын кийинки материалында. 2 ай мурда эле курулуш түшчү жердин негизи казылып, жумушчулар имараттын пайдубалын бекемдөөчү түркүктөрдү орнотуп жатышкан. Эми болсо чатыры жабылууда. КээС өзү турчу жай болот. Буюрса мына бул жаңы мына бу жерден эме алып, объем алып, подпедаказын коюп, арматурасын токуп, уже эме колонналарын чыгарып токуп атабыз. Буюрса иш жакшы болуп атат. Балдар мына мен өзүм бригадамда бир 9 бала бар. Покровкадан алып барып, алып келип иштеп, алып келип турат бизде. Буюрса мына экинчи эмесин өткөрөйүн деп аз эле жумуш калды да. Буюрса 1-2 айда бүтүрөбүз го. Ал эми бул имарат Баласаруу КээСиндеги негизги имарат курулушу толук бүттү. Электр энергиясын бөлүштүрүүчү түзүм болот. Алдыда жабдыктардын монтаждоо жумуштары калды. Азыркы күндө силер көрүп тургандай, бул жабык көмөкчөрдөн толугу менен бүттү. Азыр болсо ал жерде технологиялык жабдууларды монтаждоо иштери жүрүп жатат. Бул жакта КээСтин имараты негизги каркасы толугу менен бүттү. 1-2 жуманын ичинде сыртын жаап, полностью жаап коебуз. Андан тышкары суу түтүгүбүз өзүңүзгө белгилүү болгондой элдер деле көрүп атат. Диаметри 4 метр болгон суу түтүкчө, ал жалпы узундугу 300 метр. Анын 300 метрдин ичинен 200 метрин биз орнотуп койдук.
Иш бул ыргак менен жүрсө, ГЭСтин биринчи агрегаты 2023 жылдын декабрь айын этектеп жаңы жыл алды ишке берилери мерчемделүүдө. Андан тышкары биз азыркы малда биз биринчи 5 мегаватт агрегатын орнотуп атабыз. Бул жабдуулар Австриядан алынган. Ал жерден бул жерге шеф-инженер келип, анын көзөмөлүндө агрегатты монтаж кылып атабыз. Биздин планыбыз боюнча бул Главасару ГЭСинин биринчи агрегаты 5 мегаваттык кичи агрегаты эң алгачкы жүргүзүүсү бул 23 жылдын 22 декабрына пландаштырылган. Ошол план менен эле биз бүгүнкү күндө баратабыз. Графиктен кечиккен жокпуз. Талас облусунда Киров суу сактагычы 1975 жылы ишке берилген. 2023 жылдын башында бул жерде Баласаруу чакан ГЭСи курула баштаган. Долбоордо 25 мегаватт кубаттуулуктагы 3 гидроагрегаттуу жана жылына 92 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрүү күчүнө ээ болор көрсөтүлгөн. Салика Сариева, Айлхан Арсланбеков, Талас облусу. Канчалык жогорку технология өнүкпөсүн, айыл чарба өлкө экономикасынын приоритеттүү тармактарынын бири жана дүйнөдөгү эң керектүү жана маанилүү тармак. Адам темирди же техниканы жебейт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын агро өнөр жай комплексинин кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарада Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле өлкөнүн айыл чарба тармагын колдоо максатында акыркы 2 жылда аны өнүктүрүүгө мамлекет тарабынан 43,1 миллиард сом каралса, анын 28,1 миллиард сому бөлүнгөнүн кошумчалады. Ирригацияга 2 миллиард сом бөлүндү. Элдин талааларына суу жетсин деп 2024 жылга өзүнчө статья менен дагы 1 миллиард сом карап жатабыз. Үрөнгө 1,5 миллиард сом, жер семирткичтерге 1 миллиард сом, лизингке 1 миллиард жана күйүүчү майлоочу майларга убагында каражаттарды бөлүп кампаларга толтуруп жатабыз. Агро өнөр жай секторуна жеңилдетилген кредит катары 2 жылда 24 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүндү, деди Акылбек Жапаров. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы агро өнөр жай тармагын өнүктүрүүнүн бир катар артыкчылыктуу багыттарын белгиледи. Ал айыл чарбасы өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга, айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтууга жана азык-түлүк коопсуздугуна карай жылышы керек деп кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарында өтүп жаткан Агро Тех Экспо 2023 республикалык агро өнөр жай көргөзмөсүнө барды. Акылбек Жапаров көргөзмөгө коюлган продукциялар менен таанышып чыгып, көргөзмө фермерлердин кесиптик тажрыйба алмашуусунун негизги аянтчасы болуп саналарын жана айрым ишканалар жана бүтүндөй айыл чарба тармагы экономиканын өнүгүшүнө салым кошуп жатканын белгиледи. Белгилей кетсек, көргөзмө Борбор калаанын Турдакун Усубалиев атындагы эски аянтынын так ортосунда 15 000 чарчы метрден ашуун аянтында өтүп жатат. Анда айыл чарба техникасынын акыркы үлгүлөрү, кайра иштетүү өнөр жайынын жабдуулары, жаңы инновациялык технологиялар, үрөн сорттору, жер семирткичтердин түрлөрү, ветеринардык препараттар, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары, агрохимикаттар, асыл тукум, мал жана башка айыл чарба продукциялары көрсөтүлгөн. Жергиликтүү жаңылыктардан Бакайата районунун Өзгөрүш айылындагы Бакаташ каналы сайыз убагынан бери ремонтко муктаж. Быйыл облустун өнүктүрүү фондусунан 2 миллион 460 000 сом каражат бөлүнүп, каналды бетондоо иштерине даярдык көрүлүүдө. Буга чейин Бакаташ каналы аркылуу суу алган дыйкандарга суу жетпей көйгөй жаралап келген. Бакаташ каналы 3 чакырымга созулат. Облустук өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн каражатка быйыл 750 метр аралыгын бетондоо иштери жүргүзүлөт. Каналды ремонттоо иштерин Кайнар курулуш ишканасынын жумушчулары жүргүзүп жатышат. Бакаташ каналын жасап атабыз. 750 метр бетондоп беребиз. Үлүш жерине. Ошо буюрса жүрүп атат, эми жумуштар жакшы. Убагында үтерия көп болгондо суу берди. Бетон жок. Кордой жерлери көп. Өзүңүз көрүп тургандай. Буюрса эми жасап атат баарын. Өзгөрүш айылынын дыйкандары Бакаташ каналы аркылуу 1000 гектарга жакын жерге сууга түсүүнү алышат. Тилекке каршы жер арык аркылуу келген суу коромчуга учурап, дыйкандарды түйшүккө салып келген.
Бакаташ каналы проектиге өнүгүү фондунан өткөн, буйруда Кудай кааласа. Ошону бир базардан бери жасап атабыз. Буйруда Кудай кааласа элге биркеде болсо камкордук, суу, батареясы жок барысында уш каналды бетон менен жасап атабыз. Буйруда Кудай кааласа күзгө бир айдын ичинде бүтүрөбүзгө деген ниетте туруп та азыр мына производство утуп алган балдар да келип атат, мына экскаватор иштеп атат, КамАЗдар иштеп атат, балдар бир бригада бар, ошолор иштеп атат. Жергиликтүү дыйкандар Бакаташ каналын жылына жаз алдында тазалаганы менен көйгөй чечилген эмес. Бул каналдын жасалганы айылда 1000 гектардай суу ичет бул жер. Аңдабаш үчүн анан суудун тоскоолсуз барыш үчүн жасалып аткан аркта. Эл үчүн да бул. Жамгыр жайт, кар жайт. Бул жанагы канал жасалбагандан кийин сел чөт толуп калат да бер. Анан эгер канал жасалып калса, суу тоскоолсуз барат да ошол үчүн. Өзгөрүш айылындагы Бакаташ каналынан тышкары ички каналдарда ремонт иштерине муктаж. Келечекте каржы маселеси чечилсе, ал каналдарда ремонттолот, дейт суу чарба адистери. 750 метр жасалат, бетон болот. Азыр 1 километрин 1,5 километрин грейдер менен тегистетип бүттүк буйруда. Мына азыр кумдарын ташып, ат косторун жасап, балдар дайындап атат. Буйруда Кудай кааласа 1 айга жетпей бүтүп калабыз. Сыймык Барманов, Розбек Бейшебаев, Бакай-Ата району. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду аз камсыз үй бүлөлөргө, мектеп интернаттарга картошка берүүдө. Жардамга мукташтарды сүйүндүргөн бул жардам фонддун социалдык долбоорунун бири. Тагыраагы жазында дыйкандарга сапаттуу үрөөн берилет. Түшүм жыйнаганда үрөөндүн жарымы кайрымдуулукка жумшалат. Мындай акысыз картошка берүү демилгесин облус башчысы да колдоого алууда. Аз камсыз үй бүлөлөргө картошка берилди. Аталган жардам Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан каралды. Кымбатчылыктагы мындай көмөккө жардам алгандар ыраазы. Картошка берип атканына чоң рахмат. Альянс Алтын эмесине чоң ыраазычылык билдирем. И соцработниктерге, мэрияга чоң ыраазычылык берем. Бул ирет ар бир үй бүлө 2 каптан картошка алып кетишти. Талаш шаары боюнча каттоодо турган жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн 60-ына берилди. Мындан сырткары облустагы интернаттарга да жеткирилүүдө. Болуп аткан иш-чара биздин Алтын Альянс өнүктүрүү фонду тарабынан 5 тонна картошка Талаш шаарынын мэриясына түшүрүлүп, бүгүнкү күндө Талаш шаарынын аярлуу катмарларынын арасынан 60 үй бүлөгө таратылып берилип жатат. Бул 60 үй бүлө социалдык коргоо башкармалыгы тарабынан каттоодо турган, алардын ичинен өтө оор кырдаалда деген тандалып алынган 60 үй бүлөнүн бүгүнкү күндө ошол 2 каптан картошка менен каржыланып жатат. Альянс Алтын фондунун мындай демилгеси облус башчысы тарабынан колдоого алынган. Долбоордун негизинде аз камсыздарга жардам берүү ушул областагы. Анан азыркы бул сиздер көрүп турган бул Талаш шаарындагы аз камсыз үй бүлөлөргө таркатылып атат. Бул картошка 5 тонна болду. Анан мындан тышкары дагы областтын башка жерлериндеги интернаттарга ушу аз камсыз муктаж адамдарга берилген да. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Дарданов Нурлан Камалбековичтин демилгеси менен болуп атат. 120 баланы тарбиялаган Талас Атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебине да картошка берилди. Бул үчүн демөөрчүлөрдүн дарегине ыраазычылыктар айтылууда. Бул биринчи эле жардам эмес, былтыр мурда жылдары да ушундай жардам беришкен. Картошка өрөөнүн былтыр дагы ушундай долбоор менен келип бизге түшүрүп кетишкен, жардам беришкен. Фонддун долбоору быйыл 3-чү жылы уланууда. Долбоордун жакшы жагы дыйкандар бекер сапаттуу үрөөн алып картошкасын көбөйтүүдө. Ошол эле учурда күзүндө дыйкандардан кайтарылган картошка жардамга муктаждарга берилет. Бактыгүл Дүйшөнова, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Талас мамлекеттик университети чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар менен билим берүү сапатын жакшыртууга багытталган кызматташтыкты чыңдоодо. Россия өлкөсүнүн Александр Солженицын атындагы китеп үйүнүн илимий кызматкерлери аталган окуу жайга 380 орус тили адабиятын жана тарыхын камтыган окуу китептерин тапшырды.
Талас мамлекеттик университетинде адабият кечеси өткөрүлүп, Россия өлкөсүндөгү Александр Солженицин атындагы китеп үйүнүн жетектөөчү илимий кызматкерлери келип, 380 окуу китептерин тапшырды. Окуу китептери орус тили адабияты жана Россия өлкөсүнүн тарыхын камтыйт. Аталган иш-чараны уюштуруу иштерин Талас мамлекеттик университетинин орус тили жана адабияты кафедрасынын окутуучулар жааматы жана студенттери колго алган. 2023 жылы бул орус тилинин жылы КМШ өлкөлөрүндөгү орус тили жылы болуп жарыяланган. Ошол жылыга, ошол мааракеге карата биздики бүгүнкү өтүп аткан адабият кечебизге орус посольствосунан конокторду чакырдык. Биздерге чоң белек менен келишти алар, 380 китеп алып келишти. Бул китепти бир эле орус тил адистигинин студенттери колдонбойт, буну бүт Талас областында келечекте Россотрудничество менен биргеликте дагы борбор ачылып атат. Ал борборду бүттүгүн камсыздап берип аткан бизге Россотрудничество болуп атат. Азыркы учурда ремонт жүрүп аткан мезгилде Алтын альянс бирикмеси бизге жардам берип, ошол кабинетте ремонт жүргүзүп атат. Россия өлкөсүнөн келген өкүлдөр өстө-өстөгү жылы Нарын, Ысык көл жана Чүй облустарынын окуу жайларына китеп белек кылып келишкен. Эми бүгүн Талас облусунун жогорку окуу жайына белек катары берилип жаткан китептер бир гана студенттер үчүн эле эмес, окутуучулар үчүн дагы пайдалуу болорун айтышат. Сегодня мы делаем книжный дар. Бүгүн биз Россия чөт өлкөлүк фондусу менен биргеликте Талас мамлекеттик университетине окуу китептерин берип жатабыз. Бул жерде 300дөн ашуун заманбап Россиянын акыркы жылдардагы басма каналарынан басылып чыккан китептер, көркөм адабияттар, тарых, сөздүктөр жана искусствого кызыккандар бул китептерден окуй алышат. Аталган китептер толугу менен Талас мамлекеттик университетине белекке берилип жатат. Мен ойлойм, бул китептер бир гана студенттер үчүн эмес, окутуучуларга дагы пайдалуу болот. Я думаю, полезный для студентов и для преподавателей. Аталган университеттин ректору Жыргалбек Шаршенбиев билим берүү сапатын жогорулатуу боюнча көп мамлекеттердин окуу жайлары менен тыгыз кызматташтыктар жүрүп жатканын баса белгилеп, бүгүнкү белекке берилип жаткан китептер бул жайда эмгектенип билим алгандардын илимий даражасын жогорулатууга, аны менен катар эки өлкөнүн байланышын бекемдеп, тарыхын жакындан таанууга чоң шарт түзө турганын кошумчалады. Кыргыз Республикасында Бишкек шаарында ушул Россиялык кызматташтык, орусча айтканда Россотрудничество деген мекеме бар. Ошол уюмдар менен биргеликте Талас мамлекеттик университети тыгыз кызматташып келебиз. Студенттерине, окутуучуларга, ушул аспиранттарга, илимий кызматкерлерге абдан бир пайдалуу, керектүү китептер белек катары берилип жатат. Россотрудничество менен биргеликте ошондой эле Алтын альянс өнүктүрүү фонду менен Талас мамлекеттик университети ушул 3 жактуу дагы бир чоң долбоор иштеп жатат. Кудай буйрса мынакей бүгүнтөн башталды. Ушул биздин Талас мамлекеттик университетинин гуманитардык факультетинде орус тилин окутуу борбору ушу заманбап стилде азыркы күндө бардык капиталдык оңдоо жумуштарын 392 000 сомду ошол Алтын альянс фонду каржылап оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп баштады бүгүнтөдөн баштап. Көп окуу адам баласы үчүн жаңы жолдорду ачат. Бул максатта окуучулар жана студенттер үчүн азыркы тапта жакшы шарттар түзүлүүдө. Сыймак Барманов, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары. Бүгүн Талас медициналык колледжинде айымдардын ден соолугу аттуу акция өткөрүлдү. Акция Саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси менен өлкө аймагындагы бардык медициналык жайларда өткөрүлүүдө. Максат аялдар арасындагы ооруларды алдын алуу, ашыкча салмак менен күрөшүү жана аялдардын ден соолугуна кам көрүү. Акциянын алкагында медицина кызматкерлери облус аймагындагы мекеме ишканаларды кыдырып, аялдардын кан басымын, жүрөк ооруларын, кандагы канттын өлчөмүн жана башка профилактикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Айымдардын ден соолугу аттуу акция 31 октябрга чейин уланат. Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу жана ошондой эле эмчек безинин рагын жана жатын моюнчасынын рагын алдына алуу жана эрте аныктоо максатында ушул иш-чара жүрүп жатат. Ушул иш-чараны өткөрүүдө биз бардык ишкана мекемелерге кыдырып, атайын мобилдик топторду түзгөнбүз. Ошол мобилдик топтор
Талас шаарынын бардык ишканаларын кыдырып, аялдар эмгектенген жерде аялдардын бардыгын атайын тиешелүү параметрлердин негизинде үй бүлөлүк мейман айымдар өткөрүп жатышат. Алар окутулган, атайын даярдалган адистер, атайын методикалык колдонмолор бар. Ошонун негизинде аялдын жүрөк кан тамыр ооруларына болгон канчалык деңгээлде коркунучу бар 10 жыл ичинде ошону белгилеп беришет. Бүгүнкү күнгө алынган орчундуу жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыдагы аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.